Janımda jatıp meni bayqabaysız, suyumun dep de mağa köp aytpaysiz. Janımda jatıp alıp qoңгурлукту taptıp жооп таппайсыз. Alo, alo, bu kim? Elektrik. Dostlar komandası. Kepsicegenden keyin bir balamı turdu attı. Arman, 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 tün içinde için orugan caman, caman barınan, çiğnabay tuvaletте жетті. Sayın Spor'un komandası bizde 3 var. Güzel ister. Москвада барысыздар көп жүрөбүз, көгүш балдар көп, Москва барналар. Шандай жанып алышып, шамал менен жарышып, бара жатат жигиттер жан башына чабышып. Жаңа білесіз. Sayın komandası оштук наглый байкесиндер. Аха деген озуңан соруп койсоң. Москвада мектепке түшүп, барысында башыбыздан өткөн ошол балам интервьюда жазыптыр. Келе жатсаң көчөдө мектер басып, жүрөгүм ай согот эй бат-бат шашып, жетип эле жаныма калган кезде сөз таба албай орусча калдым шашып. Николай келди чечтерди, акча сигареттер деди. Я не знаю по-русски десем, уюмо жок ол деди. Баткен командасы көптөн бери зарплата ала албай жүргөн мигранттын ири. Мен сени күттүм ай. Чөнтөгүм бошоп турат сага жете албай. Мен өзүңдү күтүп келем мен тажабай. Экинчи сөз Эрбек Нурбаев айдабыздын буттарынын айткандары. Тажадым барынан, чачадым мен, чалындым багымдан, креслонун дамын таппадым. Рахмат, келіңіздер. Қалса бұл екі командаға қосылышымыз қалыстар тобы үшіндегі физкультура болып, қайра ішінен қайра келіп, күндөге ішінде жүр. Екі команда бұл рет 0,6 ұпай қойыңыз. Солай жазамыз, келіңіз. Достор жана? Браво! 0,6. Кейінгі 4 команда шыққылам, арда кейін көрсен қалыстар тобына расми ойын солауса, бар. Кеттік. Элдин балдар командасы өз ишин аябай мыкты билген дворник бир күнү Кыргызстанга келип жатты. Анын дворникке шыпыргысынын ырдап жаткандары. Таштаба мени таштаба башка дворниктин колуна. Кийинкирибиз аялынын күйөөсүнө ырдагандары. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен күйөөмдү муштумунан тааныгам. Оң капталдан муштум келип тийгенде, көзүмдү ачсам эле больницада жатам. Эки командасынан жөнөкөй эле ыр Москвада жигиттери. Кече түндө кулуп чагып кетти. Кытышкан жер сөкөдө жетти. Дезинфекция бүгүн келем деди. Бирок элек намактуу жок. Москвада кыйналып калган жигиттин, кыйналып калган адамдын Аккуу болуп учкум келет, айлыгым жок кезимде
албай жүрүшөт элита дегендери. Чоңакым алдын ала суробуз. Нияз Абдуразаковдун үйүнө биз парада жаздык эле. Кайт үйүңө, кайт катын, даңкың болсо, катын, жаныңда болсо да, жаныңда жан катын. Максимум командасы. Gördüz adep, süйлөшкөндө жүдөп, жана калса жаным, айта албаптырмын оозуң жап деп, оозуң кезелди. Бул жашоодо ар бирөөнө кыргыз Антошка, эмне экен азыр көрөбүз. Антошка, кредит алды немножко. Эми анын башында өсүп жатат картошка. Келиңиздер, Казстандо эки команда менен коштошобуз. Келиңиздер, кеңешебиз. Кааласаңар штрафной круг берип койсоңор болот, бир тамаша. 0,6 упай менен Элдин балдары элдин балдары жана теңдик. Чоң рахмат. Казстандо ким калды ошондо? Баткен, Союз, Ак Калбак, Максимум. 4 команда тура берди. Микрофонду ортого жылдырып алсаңар болот. Келиңиздер. Казстандо. Марат, сенден баштайсыңбы? Суроо. Келиңиздер, анда эмесе, калыстар тобу 2 суроо берет, андан кийин кааласаңар 2 команда менен коштошсоңор болот. Алар 2 упайдан ашат. Келиңиздер, сөз Марат Исаев, сөз сизде. Микрофон сизде. Барлық командалар. Мына тамаша Москвада агенттик, эми биз качан кетебиз барыбыз. Так, Марат, ар бир суроонун алдында Союз командасы суроону айтып коесуз. Тамаша Москвада агенттик, качан барыбыз кетебиз. Орустар бетире өзүн таштап алган кишилер. Өзүнө белгилеп туруңар. Союз деген жиын башарасың. Байке жанагы сиздин поездде махаббат дегениңиз аябай жагат. Максим командасы сурооңузду айтып алсаңыз. Москва тамаша Москвада агенттик качан Кыргызстанга барыбыз кетебиз. Байке кетсеңер да бул клубторду тыштай кеткилечи, пожалуйста. Тамаша Москвада агенттик качан биз барыбыз Кыргызстанга кетебиз. Братан, мен жапканда кетебиз. Микрофон алды. Баткен курам командасы. Тамаша Москвага агенттик биз барыбыз качан кетебиз. Да, бир 10 орус куткарсаңыз барыбыз акча жетип кетебиз. Дагы бир суроо, ким? Саламатсыңарбы? Тур берейинби же бүгүн байкалып турабыз. Бекендеште көрүп атасыңар, бандиттерге абдан суроо көп. Кичине политика аралашкан суроо. Мен буга ишенем Эрмек. Эрмек Дурбаев келечекте Кыргызстандын президенти болуп калса, Кыргызстандын элиталары ким болмок, Кыргызстанга эмне болмок? Суроо. Келиңиздер, команда. Шарт боюнча 30 секунд берилет, урматтуу меймандар. Эгерде 30 секунд сааттын убактысы бар болсо, музыкасы болсо, койсоңор болот, урматтуу звукорежиссер, диджей. Эрмек бул суроодагы и пландардагы. Рахмат, бuyursun. Саламатсыздар. Эрмек Дурбаев Кыргызстанга президент болуп калса, Кыргызстандын элиталары ким болмок, Кыргызстанда эмне болмок? Элиталар бул жерде отурат. Ушул элиталар болсо Кыргызстандын келечеги кандай болот билбейм. Эрмек Дурбаев Кыргызстандын президенти болуп калса, Кыргызстандын элиталары ким болмок, Кыргызстанда эмне болмок? Элиталар азыркы көбөйчүктөр болмок, бирок элиталар болсо дагы чынтыгын тартылса жашолмок.
Ермек Турбаев президент болып қалса, Қырғызстанның элиталары кім болмақ, Қырғызстанда не болмақ? Красавчик, бірінші элиталардан менің де санайын. Баткен, мекеніздің президенті Ермек Турбаев болып қалса, Қырғызстанның элиталары кім болмақ, Қырғызстанға не болмақ? Қырғызстан элитаның не керегі бар? Баткен шекарасын жасайыншы. Азыркы Кыргызстанда элитамын деген байкелерді ошо чегарага жөнөтөбүз да. Келиңиздер, Калыстартоо кеңешеги эки команда эгерде кааласаңар дайыр эки суроо алып туруп жалпы жыйынтык чакырабыз. Эгерде жок эки команда менен коштошобуз десеңиздер. Барбы? Келе, кол чап коелу. Калыстартоодо эки команда 0,8 упай менен чечтик. Суроо. Келиңиздер, анда эмесе. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн кыргыз эстрада ырчылары Москва шаарында концерттик залда эмес, клубтарда концерт коюшат? Бул жигит клубда иштейт өзү. Эмне үчүн кыргыз эстрада ырчылары Москва шаарында концерттик залда эмес, клубтарда концерт коюшат? Эми концертке келген залда адамдарды карабайсызбы, калгандар клубда жүрөт да. Ошон үчүн Жеке жана сиздин Тыстойдон деген киноңуз аябай жагат. Максим командасыңыз айтып коюңуз. Не деген кино дейт? Тыстойдон деген кинонун режиссеру да уттук го. Тустойдо? Эмне үчүн кыргыз эстрада ырчылары Москва шаарында концерттик залда эмес, түнкү клубтарда концерт коюшат? Элиталардын баары Бишкекте жүрсө, биякта каяктан түнкү клуб болот да. Күлкүлүү жооп болсун жөндөбүз, а? Келиңиздер. Баткен Права командасы. Эмне үчүн кыргыз эстрада ырчылары Москва шаарында концерттик залда эмес, түнкү клубтарда концерт коюшат? Мына достор, чындыкты айтып коеюн, Томашов ошон үчүн Томашов концерттик залга берип атат. Акыркы жооп. Эмне үчүн кыргыз эстрада ырчылары Москва шаарында концерттик залда эмес, түнкү клубтарда концерт беришет? Şöyle böyle, ушундай да суроо бербейсиз, суроо бербей эле. Келиңиздер, дагы суроо болсо кылалы 070809 1 деп коштошобуз. Кандай кылып калсыздар? Келиңиздер, чогулалы. Мындай жакын эмес. Монике боюнча 070809 1 упай. Бөлүштүрүп койгула командаларга. Анан биз болсо радиосунда берип кыймылсыз мүлк агенттигине билдиребиз. Кудай буйрса бүгүнкү оюнда урматтуу көрөрмандар, сиздердин араңыздардан бирөө 2 кишилик путевка утулат. Анталияга ошол берип кыймылсыз мүлк агенттигине кол чабуулар болсун. Керек каршы берип кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси Элдор эжекебиз келе албай калды бүгүнкү оюнда, бирок баарыбызга салам айтты. Жыйынтык чыктыбы? Жалпы. Келиңиз. Албетте айтыш абдан оор. Кайраганын баары жигиттердин баары команданын баары аракет кылып атышат. Бирок ушундай баары айтып атышат да. Келиңиз. Кандай кылдык? 0708 09 1 кылдыкпы же? Эки команда кетиш керек да, ошол 08, 0,08. Келиңиздер. Андан ары суроолор бар да Калыстартоодо. Ермек, мындай кылайлыбы? Эки команда чыгып атат, аларга 0,9-дан ал эми жеңгендерге бирдей. Жок, 0,8ден. Эки команда да ойнойт ошону? Жок, 1 деп кетирсиңер деп. Калыстарда суроо албай калышы. Тура эле, келиңиз, жаңы же туруп тура эле. 0,8 ким болду ошондой? Утулгандар. Союз Аккалпак. Аккалпак. Жана Баткен